Индеистерге дават маселеси кандай болуп калат? İslam kандай жетет, авалы кандай болот, алардын дейт. Кудайдын айтканындай болот. Кудай Таалам кандай кааласа мына ушундай болот. Кээ бир адамдар дүниенин аркы башындагы дават айтышат, үйүнүн жанындагы намаз окуй элек болот. Kээ бир адамдар дүниенин бардыгына жолук салын дейт, өзүнүн аялы жолук салын элек болот. Же кажа апасы. Бирөөлөр элдин барына маселе айтат, үйүндөгүлөр кабырга сыйынып аткан болот. Ошон үчүн даваттагы эң жакындан башталып кетиш керек, урматтуу бир тууганым. А бирок аларга дагы барып айтуу биздин милдетибиз, аларга бара тургандар барып атат иншалла. Мен үйдө эшикте жалгыз калганымда аябай корком. Артында бирөө тургандай, бирөө ээрчип жүргөндөй болуп сезилет, эмне кылышым керек? Коркпой коюш керек ушу. Неден коркасың? Намаз оку, Куран оку, дем сал өзүңө. Апам келинчегимди жактырбайт. Жашоодо көп кыйналам. Кимисине жан тартышымды билбейм. Апам айтса, мен аны кетирейинби дейм. Аялым айтса, чыдап кой дейм. Бирок ачыгы кыйналдым. Аялым анча иш кыла албайт. Тили узун. Апама каяша айтат. Эмне кылсам болот? Апам да аялым да намаз окушат, экөөнү тең катуу сүйөм дейт. Кол жазмам жаман такыр оңдой албай койдум, кечирес дейт. Кечиребиз албетте. Бирок кыргызчаны оңдоп жазганга үйрөнүш керек, бул маданият. Муну урматтуу бир туугандар, эмне деп айтабыз биз? Аялым менен сүйлөшүп отуруш. Илгери бир байдын кызы кембагалдын баласын жакшы көрүп калыптыр. Байдын кызы кембагалдын баласын жакшы көрүп калды. Бала сулуу экен, красавчик экен, күйүп калыптыр. Анан байдын иш кылышты билбейт экен. Палит, кийир ушундай, тамак кылганды билбей, чайнектер капкара болуп кеткен. Анан байдын баласына, кембагалдын баласына карап отуруп айтыптыр, бир күн ооруп калыптыр. Эмне ооруду десе, ушул чайнек капкара кирип болсо көргөндө эле жийиркенип ооруп калам. Анда эмне кылайын? Баланы сүйөт да. Апам ушуну кум менен жуйт эле жакшылап, жылтырап калат эле деп. Анан кыз ошентип жана сүйгөнчө кум менен жуп, чайнек жылтырап калып, бала жакшы болуп калыптыр. Анан 4 күндөн дагы кыйшайып калды. Эмне болду десе, ушу жана апам тамакты кечинде ачып койбойт эле, бетин жаап коет эле, тамакты азыраак жасайт эле, ысырап кылбайт эле. Ошентип үйрөтүп алыптыр. Ошо саңа урматтуу бир тууганым кеңеш. Ушундай. Сен сүйсөң, алдагы сүйдүргөнгө аракет кыл, анан дагы жекече жолуксаң, айтып берем дагы бир некелерди иншалла. Фиктивный брак кылса болобу? Российский паспорт алганга дейт. Бул деген нике кыйылбайт, жөн эле никеге турду да кыска кагаз алды, нике болду деп анан эки жакка кете берет. Ошон үчүн анан кийин эме алат деген сөз. Акча төлөп берет деген сөз. Хила деген сөз да. Айла деген сөз. Айла жок, бирок I love you дейт анан жогун. Эгер ошого мыйзам жол берсе, зыян тийбейт. Андан ошо никеси болуп калбайт. Мында бир суроо неме кебиркилер айтат да, тукумду чагып туруп ичип жүрсөң болбойт, бул харам, анан бышырып жеш керек деп. Эгерде ден соолукка зыян тийбей турган болсо, арам болуп эсептелинбейт. Тукумду жесе болобу? Болот, жеп жүрөбүз. Магазинден тоок этин алып жейсиз. Жок, аны карап көрөсүз да, бисмилла айтылган болсо жейсиз. Көбүнчө бул жерде бисмилла айтылган сойлон жок да. Карап көрөсүз да, муну сурап көрөсүз. Жумурткага бисмилла айтып тууш шарт эмес доокторго. Бишкекте адал жарманкеде ана менден сурайт, анан жумуртка адал дейт. Мен айттым, эмне жумуртка адал деп тоокторуңар жолук салдыңар же эмне десем, жок жөн эле айтып атат. Эми тооктун тамак ашаргандай болуп калат дейт да. Жок, тоок ар кандай нерсени жей берет, тоок мындай мукаллаф эмес. Тоок адал жеш шарт эмес тоок өзүнөчү. Анан тоок поктолочо күй берет. Бирок тооктун жумурткасын арам деп айткан болбойт. Жумуртка жаман дегенибиз Кытайда жанагыда жумуртканы жасап коет атайын. Бир некеден бар кылып, жоктон бар кылып, мындай бир неке кылып жанагыдай. Порошок